Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 16 февраль 2023 жыл. Мен Бишкек шары Кудайберген базар тарапта жүрөм туғандар. Ошол жерден 3 бөлмөлүү сатылуучу квартира бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Садыгалиеванын жээги. Кудайберген базарынын батыш бурчунда турам туғандар. Ушул жерден мынакей бул Патриция улумбу 104 даректеги көп кабаттуу үйдөн 3 бөлмөлүү квартира сатылып атат. Ушул жөнүндө сиздерге маалымат берем. Анан бул Садыгалиев көчөсүнөн 17 автобус жана 164 маршрутка өтөт. Мына бул тарабы уже Кудайберген базар. Түз чыксаңыздар Профсоюзный көчөсү жана Профсоюзный көчөсүндө көптөгөн маршруткалар жүрөт. Түз чыксаңыздар ден сүйапин болуп калат тугандар. Мына ушундай негизинен Кудайберген базарына, Геология базарына жана Дордой Моторс базарына бул 3 бөлмөлүү квартирабыз жакын тугандар. Эми барып калган маалыматтарды берейин. Анан мектеп боюнча айтсак, садик мектептер жакын жерде бар экен тугандар. Мынакей тугандар, бул 3 бөлмөлүү квартира жайгашкан көп кабаттуу үй. 3-чү подъезд. Чыксаңыздар эле сол тараптагы биринчи квартира болуп калат. Анан мынакей бул коросунун көрүнүшү тугандар. Мынакей бул жакта балдар ойногон аянтча, парковка бары бар кенен экен. Видеонун башында айткандай, мектеп, садиктер жакын жерде жана ошондой эле Кудайберген базары өтө эле жакын тугандар. Эми кирип азыр сиздерге калган маалыматын берейин. Мынакей бул подъездин көрүнүшү. Чыксаңыздар эле бул мынакей 3 бөлмөлүү квартиранын негизи кирүүчү эшиги. Бул жакта мындай отпечатка пальца менен ачылган мындай эмелер. Код менен деле жана ключ менен деле ачсаңыздар болот. Болбосо колуңузду настроить этип койсоңуздар отпечатка пальца менен деле ачылат экен тугандар. Азыр меникини окуган жок. Эми ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей тугандар, бул 3 бөлмөлүү квартирабыздын кире бериши. Бул кире бериштен калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. 105 серия, 64 квадрат метр тугандар. Азыр бир чекеден көргөзөйүн. Киргенде эле сол тарапта бул жерде ажаткана, азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Андан ары бул жакка өтсөк кухня жайгашкан. Потолок натяжной, ремонтторун көрүп турасыздар. Мынакей дуалдары обой, газовый плита, раковина орнотулуп суу чыгарылган. Көрүп турганыңыздардай кухонный мебелдер. Анан коммуникация боюнча айтсак, газ бар, центральный канализация, анан отопление деле центральный, үй жылуу тугандар мынакей. Андан ары киребештен эле түз кирсек, бул жакта бир бөлмө, зал. Документтер боюнча айтсак, документтери жайында, алсаңыздар эле бардыгы жакшы, алсаңыздар эле өткөрүп берем дейт. Бул залда көрүп турганыңыздардай кондиционер орнотулган тугандар. Мынакей потолок натяжной жана батыш тараптан чоң терезе. Бул жерде лоджия, мынакей. Анан так. Андан кийинки бөлмөнү көргөзөйүн. Мынакей бул жакта бир балдар бөлмөсү. Түндүк тараптан терезе орнотулган, отопление батареялары, дуалдар обой жана үй жылуу. Көрүп турганыңыздардай мындай батареялар. Үйдүн тышкы тарабынан темирден болгон, терезенин тышкы тарабынан темирден болгон решеткалар орнотулган. Так. Андан ары бул жакта бир спальный бөлмө жана бул спальный бөлмөдөн биз балконго да өтүп кетсек болот экен. Дуалдары обой. Мынакей. Мебелдер боюнча айтсак, кээ бир мебелдер калат. Мынакей бул жакта балкон. Мебелдер боюнча кээ бир мебелдер калат. Мисалы үчүн жанагы залдагы дивандар калат экен. Дагы келсеңиздер үй ээсиз көргөзөт, кээ бир мебелдери калат. Андан ары бул жакта душ жана ванна. Дуалдары кафель. Анан ажаткананы негизинен видеонун башында көргөзүм келген жок. Мынакей ажаткана киргенде эле сол тарапта жайгашкан. Видеонун аягында көргөзөйүн дегем. Мынакей ажаткана өзүнчө бөлмөдө. душ, ванна өзүнчө бөлмөдө жана мондай чакан кладовкалар деле бар туугандар. Так,
эмне маалымат дагы? 3 бөлмөлүү квартира, 64 квадрат метр, мектеп садиктери жакын, Кудайберген базарына жакын жерде. Баасы туугандар $57.000 сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга ACTEL деп калтырам. Туугандар, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен силер бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага бул квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.